Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер Фин Сабат теле берүүсүн көрүп жатасыздар. Биз бүгүн балдар менен финансылык сабаттуулук тууралуу кантип сүйлөшүү керектиги жөнүндө кеп кылабыз. Бул өтө маанилүү тема. Себеби биздин балдарга карызга батпай, келечекте өз каражаттарын башкарууну жана чыгымдарды туура жүргүзүүнү үйрөтөт. Биз сиздерге балдар менен ишти кантип алып баруу керектигин, бул процессти кызыктуу өткөрүүнү, андан балаңыз көп маалымат алаарын айтып беребиз. Андыктан пайдалуу кеңештерди жазып олтуруңуз. Биздин берүү балаңызга финансы маселесинде билим берүүдө мыкты башат болуп берет. Анда баштадык. Бул үй-бүлө жаңы сыналгы сатып алууну пландап жатат. Ата-энелер сатып алууга балдарды да аралаштырып, төмөнкү суроолордун алкагында талкуу жүргүзсө болот. Бизге сыналгы эмне үчүн керек? Жаңы сыналгыга канча каражат сарптай алабыз? Жаңы сыналгы сатып алууда каражатты үнөмдөө үчүн эмне кыла алабыз? Жаңы сатып алган буюм биздин үй-бүлө үчүн канчалык маанилүү? Сыналгы биздин үй-бүлө үчүн канчалык маанилүү? Мындай суроолор балдарда жаңы буюмду эмнеге сатып алып жатканын түшүнүүгө жана чечим кабыл алууда кандай финансылык факторлорду эске алуу керектигине жардам берет. Мындан тышкары ата-энелер балдарына кандай сыналгы сатып алса ыңгайлуу, анын үлгүлөрүн тандоого, бааларын салыштырууга жардам сураса болот. Бул балдардын туура чечим чыгаруусуна жардам берет. Бул аракет балдардын финансылык сабаттуулугун арттыруу менен катар, алардын туура чечим кабыл алуу жөндөмүн калыптандырат. Ооба, сүйлөшүп түшүндүрүп турам. Акча деген эмне экенин, кайдан келгенин жана аны кантип башкаруу керектигин үйрөтөм. Мисалы, балам жакшы окуганына биз акча беребиз. Ошол эле учурда ал акчаны туура сактап, кантип аны башкаруу керектигин үйрөнөт. Кайда коротуш керек экенин. Баламдын өзүнүн акча кутучасы бар. Азырынча менин балдарым кичинекей, бирок албетте мен окутам. Анткени мен өзүм экономистмин жана алардын каржылык жактан сабаттуу болушун каалайм. Мына мезгилдин талабы болуп атат. Азыр убакыт аябай үнөмдөш үчүн, акча каражаттарды үнөмдөш үчүн ушундай жаңы мезгилдин талабы болгон финансылык сабаттуулукту ар бир үй-бүлөдө өзүнүн үй-бүлө мүчөлөрүнө, анын ичинде балдарына сөзсүз түрдө үйрөтүү бул ата-эненин милдети болуп эсептелет деп ойлойм. Пландоо бул финансылык сабаттуулуктун негизги элементи. Ата-эне өзүнүн балдарын өз каражатын пландоону, өздөрүнүн чыгымдарын, кирешелерин, финансылык максатын түшүнүүгө жана ага жетүүгө үйрөтөт. Бул жөн гана каражаттын туура пайдалануу эмес, акчаны башкаруу жөндөмүн да жогорулатат. Балдарга финансылык пландоого жардам берүүдө аларга өздөрүнүн финансылык максаттарын, киреше чыгашалары тууралуу тизме түзүп чыгууну сунуштаңыз. Бул сатып алган буюмдары, көңүл ачууга сарптаган каражатты, белектери жана башка буюмдар болушу мүмкүн. Мындай кадам менен сиз балаңызга бир айда канча каражат сарпталаарын жана акчаны үнөмдөө үчүн эмнелерди эске алуу керектигине көмөктөшкөн болосуз. Ата-эне чыгымдарды пландоону үй-бүлөлүк бюджетке карап үйрөтсө болот. Алар балдардын бардык каалоолорун дайыма эле орундалбай тургандыгын түшүндүрүшү зарыл. Айрым учурда зарыл керектүү гана буюмдарга сарптап, каалаган каалоолорду кийинкиге калтыруу талап кылынат. Балдарга каалоо менен зарыл буюмдун алуунун айырмачылыгын жеткирүү туура кадам. Каражат топтоо финансылык сабаттуулукта маанилүү. Балдарга акчаны сактоо жана топтогон каражатын башкарууну үйрөтүү керек. Топтогон каражат каржылык маселени чечүүгө жардам берерин түшүнүү зарыл. Мисалы, чоң эмерек сатып алуу, жогорку окуу жайга тапшыруу же турак жай сатып алууга жана башка. Ата-энелер балдарга банкта эсеп ачып, балдар депозитин ачып колдоп турса болот. Алар ошондой эле каражатты суусундуктарга, таттууларга коротпой, сарамжалдуу пайдаланууга, чоң буюм алууга каражатын топтоону да айтып турушу керек. Мисалы, финансылык максатка жетүүгө жардам берген атайын сактоочу кутуларды пайдаланса болот. Балдарга акчаны чогултууну эле эмес, ошол каражатты инвестициялоону да үйрөтүү, эске алуу маанилүү. Мисалы, сиз балаңызга ири киреше алып келүүчү жолдорду айтып бериңиз. Акцияларды сатып алуу, кыймылсыз мүлккө инвестиция жасоо жана башка жолдор.
Бирок балдарды акчаны топтоону үйрөтүүдө эң негизги нерсеге көңүл буруу керек. Ал топтогон каражатты туш келди сарптоодо жоопкерчиликтүү сезе билиши абзел. Балдарга финансылык сабаттуулукту айтып берүүдө банк жана банк системасы тууралуу түшүнүк бериңиз. Банк бул элге акчаларын сактоого жана пайдаланууга жардам берген уюм. Банк эсептеринин ар кыл түрү бар. Сактык эсептери, депозиттик эсеп жана башка. Сактык аманат эсепте жана депозитте адам салган каражаттын пайыздык үлүшүн алып турса болот. Жана банктык эсептерди тереңирээк түшүндүрүү үчүн балдар менен бул багыттагы ар кандай оюндарды ойносо болчудай. Банк эсептери кандай иштейт жана алар эмне үчүн пайдалуу, ыңгайлуу? Мисалы, балага өзүңүздүн сактык аманат эсебин ачууну сунуштаңыз. Ал эсепке ар аптада акча салып турсун. Ал каражатын өзүнө кызыктуу буюмду сатып алуу үчүн топтосун. Мындан тышкары, балаңызга банк карталары менен төлөм жүргүзүүнү үйрөтө кетиңиз. Ошондой эле чыгым, киреше тууралуу маалымат алып туруу үчүн банктык эсептерди онлайн режимде текшерүүнү да үйрөтүңүз. Балдар, банк бул абройлуу уюм, бирикме экендигин жеткирүүнү унутпаңыз. Андыктан ата-энелер балдарга банк карталарын, банк эсептери менен иштөөнү да үйрөтүшү керек. Ошондой эле шылуундардан алыс болуп, каражатты коргоп калуу тууралуу да маалымат берүү талап кылынат. Балдарга насият тууралуу айтып берсеңиз, карызга кептелип калбоо үчүн белгилүү бир кырдаалда ар кандай кадамдарга баруу жолдору тууралуу да кеп салсаңыз. Балдар салык деген эмне экенин билиши керек. Ал кандай тартип менен иштейт? Салык коом үчүн канчалык пайдалуу? Маалымат берүү зарыл. Объясните, что Салык өкмөт тарабынан саламаттыкты сактоо, билим берүү жана коопсуздук тармагынын каржылоого жумшалуучу каражат экендигин айтып бериңиз. Салык коомго кандай пайда алып келерин жана ар бир адам салык төлөөгө милдеттүү экендигин түшүндүрүңүз. Оюн жана көнүгүүлөр финансылык сабаттуулукту бекемдөөдө мыкты ыкма. Мисалы төмөндөгүдөй оюн көндүмдөр. Мисалы, акчалар кайда кетти? Бул оюнда адам кирешени, чыгымды сарптаган каражатын такай тизмектеп салыштырып туруусу керек. Андан соң каражат кайда кетти жана өз бюджеттерин канткенде жакшы башкарат, түшүндүрүп бериши керек. Сатуу жана сатып алуу оюну. Мында балдар товардын баасын билип, соодалашууну үйрөнүшөт. Мында алар базар кандай тартипте иштеп жатканын жана бааны өзгөртүү алардын бюджетине кандай таасир берет көрүшөт. Бюджетти түзүү ыкмасы. Мында балдар үй бүлөсүнүн бюджетин түзүп чыгат. Анда бардык чыгым, киреше эске алынат. Бул албетте балдарга келечекте каражаттарын башкарууга жардам берет. Акча топтоонун планын түзүү. Мында балдар канча каражат топтоону түшүнөт жана аны кайдан табат ойлонот. Бул көнүгүү алыскы келечекте каражаттарын пландоону үйрөтөт. Өлкөнүн улуттук банкы тарабынан кенже курактагы балдардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча өткөрүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында акча алипеси аттуу көрсөтмөлүү колдонмо китепчеси чыгарылган. Анда үй бүлөнүн кирешелерин жана чыгашаларын эсепке алуу, үй бүлөлүк бюджетти түзүү жана финансылык пландаштыруу маселелери жөнөкөй жана жеткиликтүү формада жазылган. Ошондой эле ЮНИСЕФ менен биргеликте финансылык сабаттуулук боюнча Керемет көч мультфильмдин атайын сериясы даярдалган. Оюн ойноодо алар өтө кызыктуу болушу шарт. Ал оюнда бала өзүнүн финансылык сабаттуулугун арттырышы керек. Балдар менен финансылык сабаттуулук туурасында сүйлөшүү керек. Бул алардын өз каражаттарын башкарууну, пландоону, бюджетин түзүүнү, акчасын үнөмдөөнү, финансы тармагында туура чечим кабыл алууну үйрөтөт. Бул көндүмдөр алардын жашоосунда финансылык жактан көз карандысыз жана ийгиликтүү болууга жардам берет.